Саламатсыздар, урматтуу Кыргыз футболунун көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргыз курамасынын 5-сентябрь күнү Иран Ислам Республикасы менен болгон оюн тууралуу кеп козгойбуз. Оюн Ирандын Исфахан шаарында Фулат Шакыр стадионунда Бишкек сааты менен 22:00 башталган. Бул оюндагы старттык курамдагы жана алмашуудагы оюнчулардын көргөзгөн оюн тууралуу баа берип анализдеп көрөлү. Дарбазада Эржан Токотаев Эржан 34-мүнөткө чейин эч катачылыксыз оюн көрсөтүп жатты. Бурчтан көтөрүлгөн топторго чыгып жана ошондой эле алдыга берүүлөрдү жасап жатты. 34-мүнөттө топту тосуп алууга катачылык кетирип, Тареминин бутуна топту жеткирип берди. Мындай катачылыкты Таиланд менен Могомед Эшита кетирген. Ошентсе да бул катачылыкта биздин оюнчубуз Эржандын күнөөсү жок. Коргоочулар топту багыттоого тоскоолдук кылышы керек эле. Ошентсе да экинчи бөлүктөн тарта эч бир катачылыксыз ойногон Эржанга 6,1 деген баа бердик. Коргоочулар Александр Мищенко. Сол канатта коргоочу милдетин аткарган Александр өзүн жакшы көрсөтө алды. Кичин жана Алимардан менен пас алмашып, ошол эле учурда атаандаштардын жаным даралгысына чейин чыгып кирип барган учурлары болду. Жеткирип берүүлөрү так жана топту алуудагы көрсөтүштөр үчүн Мищенкага 7,1 деген баа бердик. Валерий Кичин, Акшумкарлардын капитаны Валера бүгүн оюнда коргонууга жооптуу биринчи адам экенин билдирди. Козубаев жана Браузман менен пас алмашып, ошол эле учурда узакка жеткирип берүүлөрдү берип жатты. Жанага берилген баа 7,1. Тамерлан Козубаев. Тамерлан Кичин менен түгөй ойногондо оор басыркыда оюн көрсөтөт, бирок ошол эле учурда катачылыктары болуп турат. Экинчи канаттагы топторду биздин дарбазадан чыгарып оюнга кичине болсо темп кошуп жатты. Жанага берилген баабыз 6,7. Кристиан Браузман. Бул оюнда Браузман өзүн толук түрдө көрсөтө алган жок. Ошол эле учурда тартуу менен жеткирип берүүлөрдү катачылык кетирип жатты. Мүмкүн оюн практикасынын жетишпездиги Айторага берилген баабыз 6,7. Кайрат Жыргалбек уулу. Акшумкардын тизмеси жараланганда Кайрат жок эле. Элдин ыраазычылыгын көргөн федерация кайрамашууга Кайратты чакырган. Бул оюнда Кайрат өзүнүн курамга керек экенин көрсөттү. Беттештин биринчи бөлүгүндө оң канатта коргоочу болуп оюн көрсөтсө, экинчи бөлүктө жарым коргоочу милдетин аткарды. Аналыстан узаткан кубаттуу соккулар аз жерден голго айланып кала жаздады. Кайратка берилген баабыз 7. Алимардан Шүкүров. Оюнда Кыргыз курамасынын топту сүрөөчүсү Алимардан оюнду жакшы кызмат аткарды. Топту алдыга жылдырып, Кожо жана Гүлжигит менен оюнга кошулууга аракет кылды. Жанага берилген баабыз 7,1. Элдияр Зарыпбеков. Чайка клубунун жарым коргоочусу бүгүнкү оюнда өзүнүн эң начар оюну катары эске алып, алдыдагы оюндарда өзүн жакшы жактан көрсөтөт деп ойлойм. Жанага берген баабыз 6,2. Адылжан Абдырахманов. Вьетнам лигасында өткөн Адилжан оюнда өз иштерин так аткарды. Топту тартып алууда андан өткөн оюнчу жок. Өнөкөй тил менен айтканда, курамдагы эң көп кара жумушту аткарган оюнчубуз бул Адилжан. Жанага берилген баабыз 6,6. Гүлжигит Алыкулов. Оюнда Алыкулов жүргөндөй сезилген жок. Убагы менен жарым коргонууга түшүп, кайра чабуулга жардам берип турду. Экинчи таймдын башында алмашууга кетти. Жанага берилген баабыз 6,5. Кожо Жоэл. Оюнда жападан жалгыз чабуулчу болгон Кожо бүгүн 2 ирет гол киргизүүгө жакындады. Баш менен узаткан соккусун дарбазачы тосуп калса, экинчи учурда да дарбазачынын колуна тигип багытын өзгөрттү. Ошентсе да жалгыз Ирандын 4 коргоочусунун шашсын кетирген оюнчу жалпы көрөрмандар мактоосуна арзый түштү. Бул оюн менен гана чектелип калбастан, кийинки оюндарда Кожодон гол күтөбүз. Жанага берилген баабыз 6,9. Алмашууга чыккандар. 46-мүнөттө Алыкуловдун ордуна Эрмек Кенжебаев оюн талаасына чыкты. Оюнда жарым коргонууга жана ошондой эле коргонууга түшүп, Лысицын койгон автобус менен оюн жүргүздү. Жанага берилген баа 6,2. 79-мүнөттө Кайрат Жыргалбек уулунун ордуна Миралимжан Ахметов оюн талаасына чыкты. 10 мүнөт калганда Миралимжан бир канча ирет пас алмашканга жана топ жылдырганга гана жетишти. Биздин көзгө көрүнгөн урунтуу учурлар ушул эле. Жанага берилген баабыз 6,3. 87-мүнөттө Киммерк Кожону алмаштырды. Оюн бүткөнгө чейин топту кармап пас алмашууга жетишип, жарым коргонууга түшүү менен прессингге чыгып турду. Жанага берилген баабыз 6. Машыктыруучу Максим Лисицин. Биз өткөн чыгарышта айткандай 5-3-2 тактикасы менен оюн көрсөттү. Экинчи номер менен оюн көрсөткөнүбүз үчүн 1-0 эсеби ал тургай каршылаштан стадиондо оюн болгонун эске алсак, бул жакшы оюн. Өз салабыбызда 5 гол өткөргөн оюндарды деле көрүп келгенбиз. Коргонууга сөз жок, өз ишин мыкты аткарышты. Лисицинин философиясы Кыргыз курамасында өз ордун таптып өңдөнөт. Өзбекстан менен оюнга жакшы тактика жана ошондой эле оюнчуларды чыгарса, тең чыгуу үчүн оюн көрсөтсө болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарышта жүз көрүшкөнчө.